Assalamu alaikum урматтуу достор. Бүгүнкү күндө биз кайрымдуулук иштерибиз менен алектенип жүрүп, эл арасында ооруга чалдыккан адамдарды көп көрдүк. Биз ошол ооруп аткан адамдарга жардам берип гана, же болбосо ошол оорулар менен күрөшүп гана жүрө бербестен, ошол ооруга чалдыгып калбаш үчүн алдын ала кандай күрөштөр менен күрөшүш керек, ошол аракетти дагы жасашыбыз керек. Бүгүнкү темабыз ошол боор оорусу менен көптөн бери күрөшүп жүргөн биздин Нургазы деген досубуз менен маек болмокчу. Бул досубуз ошол боор оорусу менен боор оорусуна чалдыгып, Россияга чейин барып дарыланып келген. Анан булардын боор оорусуна чалдыккан өзүнчө бир уюм ачылган, гепатитке жол жок деген. Биз гепатитке жол жок деген. Биз билгибиз келет, эл арасында ушул билинбейт экен эмичи, бирок биз баягы сиздер аркылуу ошончо бир көбөйүп кеткенин, саны канча экенин эл билсин да. Кыргызстанда канча адам ушул боор оорусу менен күрөшүп келатат? Кыргызстанда эч ким толук маалыматты билбейт. Мамлекеттик орган независимый жана бейөкмөттөрдүн айтуусу боюнча гепатит Б'нын саны 300 000, гепатит C'ныкы 101 000. Бул акыркы 18-жылы данный болчу. Адан бери эч ким билбейт кандай ооруп аткан. Себеп дегенде бул жерде боор оорусу эч кандай признактарды билгизбей, допустим, если ашказаныңыз ооруп калса, кустуруп кыйнаса, боор оорусу нерви жок болгонго жараша эч кандай бир дагы белгилерди билбей эле адам акыркы бир эмелерге келгенде билип калат да ооруп калганын. Себеп дегенде ошо боор циррозго айланып, иштен чыгып калганда же ракка айланып калганда гана билет. Түшүнүктүү. 2018-жылы деп атасыз да? Демек ошол 300 000 анан 100 канча миң деп айттыңыз. 400 000ден ашык экен да. Андан бери азыр биз 2020-жылда жашап атабыз, 2 жыл. 2 жылдын ичинде сиздин оюңуз боюнча азайдыбы же көбөйдүбү? Бул азайганга эч жол жок болчу. Себеп дегенде мамлекеттик өрүүндө мораторий объявить этилип калып, баардык салон красоты, тиш, стоматология, женский консультация, айтор, кан менен контакт болгон жерде баардыгында мораторий, эч ким текшере албайт. Бул кайра көбөйүп атат, азайганга бир дагы бир шанс болгон жок. Сиз айтып кеткен азыр ошол салон красоты, же болбосо ошол тиш докторлору, демек биздин эң баягы билгибиз келгени кандай бир ошол бир алдын алыш керек. Тиш докторлордон, салон красоты жана тырмак сырмактарды алгандар, ошол тараптардан көбүнчө жугулар болуп атат да. Бир ушул жерден токтолоюн да. Себеп дегенде гепатит Б'ны ала турган болсок, бул именно салон красотынын таза обработка болбой атканы, көп элдер салон красоты ачканда эмеден выпадать этип калып атат, текшерүүдөн албаган үчүн элге түшүндүрүү иштерин алып барылбай атат ошол жеке кожоюндарына. Анткени обработка деген спиртке салып койгондо өлбөйт экен. Хлорго салганда дагы 1 сааттын ичинде өлөт гепатит Б'ныкы. 1 саат хлорго салып, 1 саат сухожарга салып, микроволновкага окшогон ичине 1 саат салып койгондо гана өлөт да. Анткени бул 60 градуска коюп алып, кайнатканыбызда 10 саатта өлөт экен. 90 градуска коюп алып, если бир сакал алгычка тийип кала турган болсо, 1,5 саатта гана өлө турган бул вирус аябай устойчивый. Кыргызстанда эң бир жакшы жашаган зубной пастадан, сакал алгычтардан бир жерде кан калып калса, 2 жумадан 6 айга чейин 25 градуста эч нерсе болбой ошол жерде тура берет да. Ошон үчүн биринчи өзүбүздүн гигиенабызга, экинчиси стоматолог барганда обязательно айтыш керек, стерилизация кылууга, тырмак алганда, женский консультация барганда обязательно өзүңөрдү эскертип, оорусаңар ооруп атам деп, оорубасаңар тазаланганбы, канчалык деңгээлде тазаланган, санэпидемиясы качан келди, ошого ар ким өзүнүн мындай бир услугалардын астында, кызматтардын астында өзүн сурап алыш керек, жуктурбаш үчүн. Мамлекет тарабынан азыр ошол салон красоты, же болбосо ошол тиш докторлорго текшерүүлөр токтотулганбы, мораторий жарыяланып? 1 жылда бир эле жолу текшерилет. Андан башка мурун ушул мораторий 2021-ге чейин 19-да объявить этилип калды да. Мурун чтоб текшериш үчүн прокуратурага барып 10 суроону тактап алып, ушул мен ушул текшерүүгө кетип атам деп, прокуратура менен согласовать этип, 11-чи суроону берсе, сени сотко берем деп чыгарып койчу да. Азыр эми бир дагы суроо бере албай калды. Прокуратура менен советтешкенде, чтобы поддержать малый бизнес деген эме менен, тыянак менен ушунун баардыгын токтотуп, жокко чыгарып салды. Текшерүү иши бүгүн
санэпидстанциянын колу дагы бутун да байлап таштап койгонбуз. Айыл жерлерде үйүндө стоматология ачылып атат, үйүндө салон красота жана тырмак кылган маникюр, көздөрүн татуаж, ушуга окшогон кан менен контакт боло турган бул жерде бир эле гепатит эмес, бул жерде спид жуктуруп алыш дагы бир чоң бир эмеде турат. Ошол мораторий жарыялангандан бери өсүү бар да туурабы? Бар. Ушул оорулар 2-ден 4%-ка чейин общий мемени алганда мамлекеттин ичинде 6 миллион болсо, 2-ден 4%-ка чейин население ооруйт. Демек, биздин кыргыз элибиздин ден соолугу үчүн биз кыргыз элибизге айтып кете турган кеңеш ушул кан аркылуу боло турган контакттар. Мисалы ушул тиш доктурлар же болбосо маникюрлар, салон красоты Кан менен контакт болгон. өзүңүздөрдү абайлап тургандар мүмкүн болушунча ошол ооруларды жугузуп алганга аракет кылыш керек. Качан гана ооруп калганда аттиң айда өкүнүп дарыланганга чуркабай, ошону алдын ала бир туугандарыңыздарга, жакындарыңыздарга жеткириңиздер туугандар. Оорубаңыздар, Кудайым ден соолук берсин.